Бүгүн 7-июнда Бишкектин 1-район соту президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун баш коргоо чарасын карап, жыйынтыгында анын камактагы мөөнөтүн узартып, 10 августка чейин тергөө абагында калтырды. Ал эми бул боюнча Ниязовдун жактоочусу Замир Жошев комментарий берип, прокурор күбөлөрдүн баарын сурай электигин белгилеп, Ниязовдун бөгөт чарасын узартууну сураганын билдирди. Бирок Жошев Фарид Ниязовду камоо үчүн негиз жок экенин, бул жугунган өч алуу деп эсептейт. Анткени адвокаттын айтымында Ниязовдун иши толук мыйзамсыздыктын шартында жылып жатат. Ниязов бүгүнкү күндө ал кишиге карата бул кылмыш иши толук мыйзамсыздыктын шартында өтүп жатат. Мына мыйзамга ылайык адамды тергөө абагында кармаш үчүн негиз болуш керек. Андай негиз болуп, кийинкилер болот да. Мисалы ал тергөө органына тоскоолдук кылышы мүмкүн, же болбосо башка жака качып кетиши мүмкүн, же кылмышын улантышы мүмкүн деген негиздер болгондо ушундай СИЗОну тандаса болот, СИЗОдо кармоонучу. Бирок андай негиздер жок. Бул жөнүндө ошол айыптоо тарабынан өтүнүчүндө дагы айтылып жатат. Андай негиздер жок экендиги жөнүндө. Болгону бүгүн иш боюнча, ошол 9 октябрда болгон окуялар боюнча кээ бир адамдарды сурашыбыз керек, ошого бул кишини камап туруш керек дейт. Андай мыйзамда жок. Тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн бирөөнү камап туруш керек деген андай жок. Бул ошондуктан айтып атам, толук мыйзамсыздыктын шартында бүгүн бул иш жылып жатат. Жана айтып кетмекмин, бул жерде Фарид Ниязовго айыптоо угузуу үчүн же болбосо камоо үчүн негиз жок. Болгону кимдир бирөөнүн жогорку кызматта ээлеп турган адамдардын ичинен бирөөнүн мындай өч алуусу эле болуп жатат. Мен оюмда жеке. Ошол эле учурда Замир Жошев Фарид Ниязовдун 3-деңгээлдеги гипертониялык олуттуу оорусу аныкталганына карабастан 8 айдан бери СИЗОдо кармалып отурганына токтолду. Анткени адвокаттын айтуусунда мындай диагноз коюлган жараны тергөө абагында кармоого уруксаат берилбейт. Бирок жактоочу буга байланыштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызмат тарабынан Саламат сактоо министрлигине кат жөнөтүлгөнү менен ушул күнгө чейин Ниязовго көңүл бурулбай келгени сынгалды. Фарид Ниязовдо 3 ай мурун кардиологдор кан басымына байланыштуу гипертония деген 3-деңгээлдеги өтө коркунучтуу даражадагы гипертония оорусун аныктаган. Оорулардын тизмеси бар, өкмөт тарабынан бекитилген. Ал тизмеге ушул оору кирет. Андай оорусу бар адамдарды камаса болбойт. Бирок Фарид Ниязов мына 8-ай былтыр октябрдан баштап жөн эле СИЗОдо отурат. Жана мына ошол медиктер өзүнүн корутундусунда жазган болчу, толук кандуу дагы лечение алыш керек депчи, дарылануу алыш керек деп. Бүгүнкү күнгө чейин ГСИН тарабынан кат жөнөтүлдү Саламаттык сактоо министрлигине. Бирок тилекке каршы Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан аканет баягы у коргошун кайнатып аткан үчүн айтор билбейм, колдору бошобойт атабы. Фарид Ниязовго жетиштүү, тийиштүү көңүл бурулбай 3 айдан бери тиешелүү врачтар ага барган жок. Министерство здравоохранения тарабынан. Ал эми КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева 9 октябрда болуп өткөн окуялар боюнча жалгыз камакта жаткан адам Фарид Ниязов гана экенин белгилеп өттү. Мындан улам Жолдубаева Фарид Ниязовго карата тергөө иши адилеттүү болбой жатканын айтып, бул кезектеги саясий өңүттөгү иш деп баалады. Анткени Жолдубаевдын айтымында азыркы бийлик саясий куугунтук болбойт деп айтканы менен, бирок тилекке каршы иш жүзүндө мурунку бийликтин жолун улантып жатат деген пикирде. Ошо негизи Фарид Ниязов 9 октябрда Ала Тоо аянтында болуп өткөн окуялар боюнча жалгыз камакта жаткан адам да. 9 октябрь боюнча иштин козголушун биз баштан да айтып келгенбиз, бул акылга сыйбаган нерсе деп, жана акыйкатсыз иш деп. Анткени эгерде жоопко тарта турган болсо, анда адилеттүү караш керек, тең караш керек бардыгына. Ошондо 9 октябрда ким баштады ошо провокацияны, массалык башаламандыктарга алып келген. Ошол жагын карап, анан баягы бүт тарабынан төп-келген адилеттүү тергөө иши жүргүзүлүш керек. Азыр биз андайды көрбөй жатабыз. Мына ушу 10 октябрдан 9 октябрдан бери Фарид Ниязов камакта. Андан бери бир гана жолу Фарид Ниязовдун катышуусу менен тергөө амалдары жүргүзүлдү. Бул сурак болду. Андан бери мындайча айтканда ал адам жөн эле жатат да ошо СИЗО 1де. Демек, бул эмнеден кабар берет? Демек, бул иш саясий өңүттөгү иш. Демек, бийликке Фарид Ниязовдун боштондукта болгонунун кереги жок. Алар Фарид Ниязовдон кооптонуп турат десек болот. Бирок баса белгилей кетчү нерсе, ал адамдан кооптонуунун кереги жок. Анткени ал адам өзү да айткан, мен саясатка аралашпайм деген
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мээрбек Мискенбаев дагы Фарит Ниязов октябрь окуясына эч кандай тиешеси жок, жөн гана саясий өңүттө кармалган деп эсептейт. Ал тургай Мискенбаев Фарит Ниязовду эмнеге камап жатканы түшүнүксүз болууда дейт. Октябрда болгон окуяны элдин баары билет да, кандай провокация болгонун, эмне болгонун. Ошол убакта көптөгөн саясатчылар айтты. Ошол Сооронбай Жээнбековдун кандай тиешеси болгон, ошону провокация кылып, экс-президент Атамбаевди аткылап, ушунун баарын Сооронбай Жээнбеков бийлиги кылган да ошол убактачы. Фарит Ниязовду ошонун негизинде эле саясий өңдө эле камаган да. Фарит Ниязовдун бул ишке эч кандай тиешеси жок да. Ошон үчүн бул давно бошотуш керек эле, эмне негизинде кармап атат, бизге түшүнүксүз болот. Эске сала кетсек, Кыргызстанда 4 октябрда парламент шайлоо өтүп, бирок анын жыйынтыгы наразылык менен коштолуп, 6 октябрга караган түнү өлкөдө бийлик алмашкан. Ал эми 9 октябрда Бишкектин Ала Тоо аянтында митинг уюштурулуп, анын негизинде милиция аянттагы таш, бөтөлкө ыргытуу, ок атуу менен коштолгон жаңжал боюнча иш козголгонун маалымдаган. Бул үчүн 10 октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарит Ниязов менен чогуу бир топ адам кармалган. Бирок Ниязовдун башкасынын баары үй камагына бошотулган. Белгилей кетсек, Фарит Ниязов ага чейин 2009 жылдын августунда Кой таш окуясы боюнча кармалып абакта отурган.